кутмандуу кечиңиздер менен, урматтуу айымдар. Ушул саатта, ушул мүнөттөрдө, ушул күнү жолуккандыгыбыз үчүн абдан кубанычтабыз. Бир аз убакыт күтө турабыз да башка айымдар дагы кошулсун. Ал эми мен кандай көрүнүп жатам, кандай угулуп жатат? Эгерде жакшы көрүнүп, жакшы угулуп жаткан болсо, анда плюс белгисин коюп кетиңиздер айымдар. Сизди чыдамсыздык менен күттүм го дейт. Урматтуу айымдар, келиңиздер. Сиздердин апаңыздар бар, эжеңиздер бар, сиңдилериңиз, жеңелериңиз, курбуларыңыздар бар. Ушул эфирди башкалар менен дагы бөлүшүңүздөр. Алар дагы бүгүнкү өтө маанилүү сабакты көрүүгө, жаңы маалыматты алууга, жаңы сабактарды билүүгө уруксат бериңиздер. Келиңиздер, анда ушул түз эфирди башкалар менен бөлүшүңүздөр. Мен дагы абдан күттүм бул түз эфирди, анткени мен 3 айдан бери сабак өтө элекмин, түз эфирге чыга элекмин. Абдан энергияга толуп турган учурум, көп нерсени бергим келүүдө, урматтуу айымдар. Азыр дагы бир аз убакыт кое турабыз, айымдар келгичекти. Рахмат, Жаннеже. Бүгүнкү күн, бүгүнкү сабак, бүгүнкү убакыт, бүгүнкү энергия бир гана Кыргыздын улуу, өзгөчө, сулуу, касиеттүү апаларыбызга, эжелерибизге, жеңелерибизге, сиңдилерибизге, кыздарыбызга арналат айымдар. Андыктан бири-бирибизди колдоп, кубаттап, ушул мүнөттөрдү, ушул убакытты жакшы, бийик толкунда, жогорку деңгээлде өткөзүп алабыз деген чоң үмүтүм бар. Ишиңизде ийгилик каалайм эжекемде. Рахмат, Зинат. Утман кеч, урматтуу айымдар. Эфирдин аягына чейин болуңуздар. Бүгүн кыргыз үй бүлөсүнө таандык өзгөчө баалуу сабак болот айымдар, ошондуктан сабактын аягына чейин болгондор дагы белектерди аласыздар, алдыдагы боло турган курстарга жолдомолорду беребиз. Андыктан биз менен 1 саат бою бирге болуңуздар. Жүзгө жетели, андан кийин сабакты баштайбыз. Тез-тезден бөлүшүңүздөр айымдар. Эфирди. Даярбыз дейт. 1-2 минута дагы күтөлүк. Бул күндөргө чейин менин сабактарымда катышкан айымдар бар болсо, мени тааныгандар бар болсо, бул чатка 5 санын коюп берип коюңуздар. Ал эми жаңы катталгандар, биринчи жолу көрүп жаткандар, Инстаграмга жаңы келген айымдар болсо, 1ди басып койсоңуздар. Мен аудиторияны билейин. Сиз менен болобуз дейт. Рахмат. Берилген суроолорго жооп берип отурсаңыздар, өзүңүздөргө бул маалыматтар, сабактар жакшы сиңет. Сиздердин көңүлүңүздөр бул жакта болот. Эгерде жумуш жасап, ары бери басып жүрсөңүздөр, сабакты жакшы түшүнбөй каласыздар. Андыктан бөлмөдө жалгыз калып, дептериңиздерди, ручкаңыздарды жаныңыздарга ала алсаңыздар болот. Бул сабактарды буга чейин башка жерден эч ким өткөн эмес, жана ошондой эле акысыз сабактарда бул маалыматтар берилген эмес. Бүгүн менин айкөлдүгүм кармап, айкөл болуп, ушунчалык көкүрөгүмө энергия толуп айымдар ушул маалыматтарды бергим келүүдө. Анткени
ар бир улуттун өзүнө тиешелүү өзгөчөлүктөр бар. Ошондой эле кыргыз элинин дагы үй бүлөлүк баалуулуктарынын өзгөчөлүгү бар. Кыргыздар үй бүлөлүк баалуулукту абдан баалашат. Анын ичинен өзүнүн аялдардын орду, эркектердин орду жана үй бүлөдөгү мамиле, үй бүлөдөгү тарбия боюнча абдан жакшы көңүл буруп баалап келишкен. Мына ушул багытта болмокчу, урматтуу айымдар. Сиздер менен мен Асылжан Нарыбаева, 9 жылдык тажрыйбасы бар психолог, агартуучу. Психолог болгондо дагы мен кыргыз дүйнөсүнө, таандык кыргыз элине, кыргыз аял затына керектүү, кыргыз аял затынын жан дүйнөсүн байыта турган сабактарды алып жүрөмүн. Мына ошол сабактар менен сиздер менен бөлүшөмүн айымдар. Учурда үй бүлөлүүмүн, 3 баланын энесимин. Андан тышкары жүздөгөн шакирттерди аркамдан өстүрүп келе жатамын. 15 000, 20 000ден ашуун кыргыз айымдарынын жан дүйнөсүн өзгөртүү аркылуу алардын жашоосунун өзгөрүүсүнө себепкер болуп келүүдөбүз айымдар. Андыктан жакшы бийик толкунда бүгүнкү сабакты баштайлык. Сиздер менен мен 3 күн бою болом, күнүгө 21:00. Бүгүнкү тема үй бүлөдөгү мамилелерди бекемдөө үчүн, чыр-чатактар болбоо үчүн, бири-бирибизди жакшы түшүнбөй калуу үчүн, ажырашуунун алдына алуу үчүн, урматтуу айымдар, кайнене менен келишпестик болбош үчүн, же болбосо жубайыңыз менен үйлөнүп бир 3-4 жыл, 7-10 жыл жашагандан кийин мамилелер муздап калбаш үчүн, кыргыздардын үй бүлөсүндөгү кандай эрежелер бар, кандай мамиле болуусу керек, аял менен эркектин орду кайсыл жерде болуш керек. Мына ушул багытта болмокчу. Сабактын аягында мен сиздерге эң жөнөкөй, бирок 180% сиздин мамилеге болгон, үй бүлөңүзгө болгон, жубайыңызга болгон көз карашыңызды түп тамырынан бери өзгөртө турган техниканы биргеликте жасайбыз. Ал эми экинчи күнү эртең адамдын денесинде 7 чакра бар айымдар. Менин сабактарыма катышкан айымдар билет. Мына ошол чакраларда блоктору болгон учурда, жакшы иштебеген учурда, энергия агып турбагандыктан үй бүлөдө дагы мамилелер келишпейт. Биз ошол 7 чакрадагы энергия аркылуу аял менен эркек бири-бири менен энергия алмашуу аркылуу мамилени түзөбүз. Азыркы учурда кээ бир окутуучулар же психологдор же эксперттер окутушат, жубайыңа бир күндө мындай СМСти жазып тургун, мынча жолу жазып тургун деп. Бирок айымдар, эгерде сиздин жубайыңызга болгон, түгөйүңүзгө болгон таарынычыңыз бар болсо, капачылыгыңыз бар болсо, же сизди капа кылып коюп 10 жылдан бери, 15-20 жылдан бери, 3-4 жылдан бери унута албай келсеңиз, сизди башка адамга алмаштырып ошол нерсесин кечире албай жүрсөңүз айымдар, андан тышкары жакшы көңүл бурбай жаткан болсо, сиздин жан дүйнөңүздү түшүнбөй жаткан болсо, ичиңиздеги айта турган нерсеңизди айта албай жатсаңыз, бул сиздин ички энергияңыздан көз каранды болот. Ичиңизде жубайыңызга тирешип, тарынып, капа болуп жүрүп, бирок сыртыңызда жакшы мамиле жасай беришиңиз мүмкүн. Жакшы сөздү айта беришиңиз мүмкүн, тамак ашын жасашыңыз мүмкүн, кийимин жууйсуз, балдарды карайсыз, сыртыңыздан жакшы мамиле жасай бересиз. Бирок мамиле өзгөрбөйт ал жерде. Качан гана сиздин ичиңиздеги энергия өзгөргөндө гана мамиле өзүнөн өзү жуурулушат. Мына ушул боюнча мен эртеңки сабакта өтөмүн. Бул абдан баалуу маалымат, урматтуу айымдар. Бул жогорку деңгээлдеги сабак болуп эсептелинет. Ошондуктан эртеңки сабакка дагы катышыңыздар. Андан тышкары 3-күнү бул аял затын бактылуу кылган миссия. Ар бир адамдын жаны, адам бул жашоого кандайдыр бир белгилүү миссия менен жаралабыз. Мына ошол миссиябызды аткарганда айымдар, бизде энергия болот, бизде жогорку деңгээлдеги маанай болот, күч-кубат болот, ички потенциалыбыз ачылат. Ошол жасаган ишиңизден эргүү аласыз, рахаттанасыз. Мисалы, бир эле нерсени айта кетейин. Келин менен кайнененин мамилеси бүгүнкү күндө өтө курч маселе болуп эсептелинет да.
кадимкидей душмандардай болгон кайнене менен келиндер бар да. Ошол учурда келин эмнени кылыш керек? Келин ошол кайын журтуна келип кызмат кылуудан тышкары, түрлөп даамдуу тамак жасагандан тышкары, тукумун улагандан тышкары эмне миссияны аткарууга ошол үй бүлөгө келди. Ошол эле учурда эмне үчүн кайын эне ошондой өзүнө жакпаган келинди алып келди баласы үйүнө? Демек кайнененин миссиясы эмне? Аял менен эркектин ортосундагы аялдын миссиясы кандай болот? Бала менен болгон мамиледе эненин миссиясы кандай болот? Мына ушул миссия боюнча, сизди бактылуу кыла турган миссия боюнча биз 3-чү күнү сабактан өтөбүз айымдар. 3 күндүк сабактын темасы сиздерге түшүнүктүү болдубу? Түшүнүктүү болсо плюс белгисин коюп бериңиздер. Түшүнүксүз болуп калса мен кайрадан түшүндүрүп берем. Демек кайтарым байланышты күтөмүн. Сабак сакталабы деп сураган айымдар, эми техникага ишеним болбойт, андыктан сактаганга аракет кылабыз. Бирок ушул түз эфирде биз менен биргеликте болгонуңуз жакшы. Суроолоруңуз болсо сабактын аягында биз жооп беребиз, суроо жооп кылабыз. Рахмат айымдар, кайтарым байланышты көрүүдөмүн. Урматтуу айымдар, ар бир психологдун аркасында көптөгөн кыйын бир күндөр болот, тарыхы болот. Кандай тарыхы болот? Элдин баары психолог болгусу келет, бирок күчтүү психолог боло алышпайт. Эмнеге? Бул китептен окуган, бир жерден окуп алган нерсе бул маалымат болуп калат дагы, бир учурда таштандыга айланат. Ал эми өзүң басып өткөн жол, сууну да басасың, ысыкта да жүрөсүң, таштак жолду дагы басасың айымдар, жамгырда да каласың. Мына ошол нерсе жон териң менен басып өткөндө сенин ар жакта кыйналган адамдарга оңой жардам берип, алардын жан дүйнөсүн абдан жакшы түшүнө алабыз. Демек, менин ушул психология жаатына, агартуу дүйнөсүнө, кыргыздардын жан дүйнөсүнө туура келген илимдерге келип калуумдун себеби бул менин улуу кызым болгон. Улуу кызым дегенде өзгөчөлүк менен төрөлгөн, урматтуу айымдар. Бул синдром Дауна. Эмнеге бул нерсени мен ачык айтып берем? Анткени сиздин дагы жашооңузда азыркы учурда кандайдыр бир өмүр бою чечилбей кала тургандай кыйынчылык, көйгөй маселе болушу мүмкүн. Кимде бар? Азыр сиз жан дүйнөңүз ооруп, өзүңүзгө өзүңүз батпай, бир эч ким жок тоо талан аралап качып кеткиңиз келген акыбал барбы сизде? Бар болсо 3 цифрасын коюңуздар. Сиздер дагы бул сабакка жөн эле келип калган жоксуздар. Жан дүйнөңүз бир нерсени каалады, кандайдыр бир маселе жаралды, кандайдыр бир көйгөйлөр жаралды, урматтуу айымдар. Ошол сизди мученияга салып аткан нерсе сизди өстүрө турган нерсе. Мучение деген сөздүн м тамгасын алып койсоңуздар, учение болот да. Демек, сиздин азыркы учурдагы болуп аткан маселеңиз, көйгөйүңүз бул сизди курчута турган, өстүрө турган маселе болуп эсептелинет. Менин дагы ошол учурларда кызымдын ден соолугу, анын өзгөчө болуп төрөлүүсү бүгүнкү күндө мени абдан тарбиялады. Бүгүнкү күндө менин жан дүйнөмдү өзгөрттү, аң сезимимди, жашоого болгон көз карашымды, жашоомду толугу менен өзгөртүп чыкты. Мына ошол өзгөчө баланын аркасында менде өтө кыйналган күндөрүм болду айымдар, акчасы жок калып калган күндөрүм болду, жол кере таппай калган учурларым болгон. Ошол учурда маршруткаларда 10 сом болчу жол кере. Жол кере 10 сомум жок калган учурлар болгон. Больницада жатып тамак ашым жок калган учурлар болгон. Ошол больницада жаткан эжелердин тамагын ичкен күндөрү, ошол эжелер азыр бул жерде бар болсо, мен терең ыраазычылыгымды билдиремин айымдар. Ошондой кыйналган күндөрдүн биринде больницада жаттык. Жайдын аптаптуу ысыгы болчу, ошол күндөрү орозо болчу. Бир палатада 4 айым жатабыз. Барыбыз жүдөгөнбүз, балдарыбыз ооруп атат, чачтарыбыз агарып кеткен. Мен ал учурда мен жаш болчумун, мындан 9 жыл мурда. Ал эми ошол эжелердин чачтары агарган, беттери бырышкан, жүдөгөн жана башка көп кыйынчылыктары бар айымдар эле. Анан ошолорду карадым, өзүмдү карадым дагы.
Эгерде мен бүгүн өзгөрбөсөм, 5 жылдан кийин дагы мен ушул эле акыбалда калам дедим. Өзгөрүш үчүн эмне кылышым керек? Кантем, акчам жок, бир жерге бар иштеп акча табайын десем, кызымды карай турган адам жок. Швеяга барып иштейин десем, же тиккенди билбейм. Эмне кылам деген суроону өзүмө бердим. Ошол учурда мен өзүмдүн суроомо өзүм жооп алдым. Жашоодо адам илим билимдүү болгондо гана баткакка түшүп калса дагы, жалгыз калса дагы, ажырашса дагы, акчасы жок калса дагы, тамак ашы жок, кийими жок калса дагы айымдар, илим билимдүү адам ошол нерседен чыгып кетүүгө толук мүмкүнчүлүгү бар. Мисалга ала турган болсок, миллионерлердин миллиондору жок калган учурда дагы кайрадан миллионер боло алышат. Анткени алардын миллиондук илим билими бар. Ошол учурда менин дагы жашоомдо кыйын учурлар болду. Кызым менен жалгыз калдым. Мындайча айтканда, колумда кичинекей кызым ооруган жана мен. Ошол учурлардан баштап мен өзгөрүүгө багыт алдым айымдар. Ал учурда азыркыдай курстар жок эле, онлайн тармагында эксперттер жок эле. Анан кызымдын 3000 сомдук пособиясына Казакстандан психолог, тренер сабак өтүп келген. 3 күндүк сабакты 3600 сомго өтүп келгенде мен ошол биринчи сабагымды кызымдын пособиясына барып окугам. Кандай болгон ошол жерде? Күн абдан ысык болчу аябай. Бардым, ошол агайдын сүйлөгөнүн айымдар. Катуураак дем алып алсам, жөтөлүп калсам, агайдын бир сөзүн укпай калып, мен ошол кызымдын пособиясын текке кетирип аламбы деген нерсе менен ушунчалык дем албай, ушундай агайдын ар бир сөзүн ичиме сиңирип, оозун карап туруп отурганымда мен өзүмдөгү көптөгөн катачылыктарды сездим. Эмне үчүн мени адамдар баалабай кеткен, эмне үчүн мен больницада кызым менен жалгыз калганмын, акчасы жок калганмын, эмне үчүн мени таштап кетишкен, ошол нерсенин бардыгын 3 күндүк 9-дан 6-га чейинки болгон сабакта мен ошол жерден түшүнгөнмүн. Ошондон кийин мага эмне керек экен? Мага илим билим жетишпейт экен деген нерсени түшүнгөндөн кийин менин багытым, мен жасай турган нерсе, мен окуй турган нерсе, мен жашоомду өзгөртө турган нерсе бул жан дүйнөнүн байлыгы, жаныбызды, өзүбүздү таануу, өзгөрүү. Менин өзгөрүү өзүңдү көрүү деген дагы курсум бар айымдар. Ошол жерде өзгөрүү деген сөз бул өзүңдү көрүү дегенди түшүндүрөт. Мен кийин бул жашоого эмнеге жаралдым, эмне кылышым керек, ал эми менин жашоомдогу көйгөйлөр эмне себептен жаралып жатат. Мына ошол нерсенин бардыгын өзүбүздү көргөндө гана жоопту ала алабыз. Мисалы, күзгүнүн алдында барып турсаңыз, сиз өзүңүздү көрөсүз. Кандай кийим кийип турсаңыз, аны көрөсүз. Ошол сыяктуу илим билимде, жан дүйнөнү таанууда бул психология өзүңдү таанууга окутат. Ошол күндөрдөн баштап мен окуп баштадым айымдар. Дароо эле менин айланамда дагы депрессияда жүргөн, стрессте жүргөн айымдар бар болчу. Дароо сабакка чакыра баштадым. Алган сабагымды, илимимди, билимди практикага салдым. Үйгө чакырат элем. Мен ушул нерсени айта кетейинчи. Бул жакта менин алгачкы окуучуларым бар болушу мүмкүн. Үйгө чакырат элем. Балким азыр мен ойлосом күлкүмүштүү болот. Бир четинен ошол учурда мен өзүмө өзүм салым салган экенмин. Кыздарды чакырат элем үйгө. Анан алар келгичекти манты жасайт элем, тамак жасап коет элем. Алардын курсагын тойгузуп, анан сабак өтөт элем. 1ден, 2ден кыздар келчү. Азыр эсиме келгени ошо манты жасаганмын бир жолу. Манты жасап, сүт чайды даярдап, алар келгенде курсактарын тойгузуп, чайын берип, анан сабак өтөт болчумун. Сабак өткөндө дагы 3 саат, 4 саат, жалпысына 5-6 саат убактымды коротуп, бир адамга үйгө чакырып алып, болгону 500 сомго, 300 сомго, 200 сомго сабак өтөт болчумун.
ошол кылган эмгегим бүгүнкү күндө менин өсүүмө, менин ийгиликтериме, жашоомдун өзгөрүүсүнө чоң таасирин тийгизди. Мына ошол айымдар менен бүгүнкү күндө биз үй бүлөлүк катыштабыз. Андан тышкары ошол сабактардан кийин бирөө апасын ээрчип келет эле, бирөө жеңесин ээрчип келет эле, бирөө сиңдисин, бирөө курбусун ээрчип келип, сабак өтүп, өзүм тажрыйба алып, жандуу сабакта, офлайн сабакта. Андан кийин мен кыргыз элиме, кыргыз аял затына өзүмдүн сабагымды өтүп баштадым, урматтуу айымдар. Мына мен жөнүндө маалымат ошондой. Ал эми азыркы учурда дипломуңуз барбы деген суроо дагы жаралышы мүмкүн. Мен азыркы учурда биринчи диплом бул мугалимдик диплом, педагог менен, экинчи диплом бул психологиялык дипломум. Демек, мен жөнүндө тааныштыңыздар деген ойдомун, айымдар. Таанышсаңыздар, сиздерге түшүнүктүү болсо, кимге келдиңиздер, эмне үчүн келдиңиздер, кимден сабак алайын деп атасыздар, түшүнүктүү болду деген ниеттемин. Эгерде түшүнүктүү болсо, плюс белгисин кое кетиңиздер. Биз азыр эфирди, сабакты баштайбыз. Үй бүлөдөгү мамилелер, аял эркектин орду, эмне үчүн түшүнбөстүктөр болот, эмне үчүн чыр-чатактар болот, чыныгы кыргыз үй бүлөсүндөгү кыргыз аял затынын орду кайсыл жерде? Эркегибиздин, аталарыбыздын, жубайларыбыздын, жолдошторубуздун, түгөйлөрүбүздүн орду кайсыл жерде? Мисалы, кыргызда эң жакшы сөз бар, кыскача гана айтып койгон. Кыргыздар көп сүйлөгөн эмес, сөздүн маанисин кетирип, баркын кетирип, кыска, маанилүү, маңыздуу гана сүйлөшкөн. Ордуңду тап же ордуңду билип жүр, ордуңду билгин деп гана айткан. Кыз балага ордуңду тап, бактылуу таалайлуу бол деп бата беришкен. Демек, биз өзүбүздүн үй бүлөбүздөгү ордубузду абдан жакшы билишибиз маанилүү, урматтуу айымдар. Биз үй бүлөдө жашаганда үй бүлөбүздөгү мамиледен рахаттанышыбыз керек, эргүү алышыбыз керек. Ошол мамилебизде үй бүлөбүздүн ичинде гармония болушу керек. Ошол нерсени кантип кылабыз эми? Эмне үчүн биз адашып жүрөбүз? Эмне үчүн биз чет элдик психологдордун сабактарын окуп, өзүңдүн чек араңды сакташың керек, сен өзүңдүн чек араңа адамдарды киргизбешиң керек деп атып, бүгүнкү күндө кыргыздарда, кыргыз үй бүлөсүндө ажырашуулар болуп жатат. Бул менин курсума келген айымдын жеке жашоосу. Мына ошол өзүм чек арамды коргошум керек деп атып, жубай менен урушуп, бүгүнкү күндө ажырашуунун алдында турат. Ажырашты уже, ажырашып кетишти. Ошондуктан кыргыздарга кыргыздын жашоосу керек. Кыргыздарга кыргыздын үй бүлөлүк баалуулуктары жана ошондой эле кыргыздын туура жашоо эрежеси керек. Мына ошол кыргыздын жан дүйнөсүнө керектүү, кыргыздын канына сиңген, сөөгүнө сиңген сабактарды сиздерге 3 күн бою мен акысыз бөлүшөмүн, урматтуу айымдар. Жакшы, мага өтө ыңгайлуу болду. Гимнастика жасагыча наушник менен угуп, бир топ эс алып угуп жатам дейт. Өзүңүзгө сиңимдүү болсун, кут болсун. Демек, урматтуу айымдар, кайтарым байланышты көрдүм. Сиздер даярсыздар, анда эмесе мен бүгүнкү теманы баштаймын. Калем дептериңиздер болсо жазып алыңыздар. Мен убактылуу комментарийди өчүрүп турайын, анткени ушул сабакты сиздерге жеткиликтүү кылып, алаксыбай болгон көңүлүм менен адашпай өтүп берейин. Андан кийин, сабактан кийин комментарийди жандырам. Сиздердин жеке суроолоруңуздарга жооп беребиз. Алдыда бизде курска акысыз жолдомолор ойнотулат, анын шартын дагы түшүндүрүп бермекчимин. Макулсуздарбы? Макул болсоңуздар плюсту коюңуздар, мен комментарийди өчүрөйүн. Жакшы, анда эмесе баштайбыз. Урматтуу айымдар, медальдын эки тарабы болгон сыяктуу биздин колубуздун деле эки тарабы бар. Алаканыбыз бар, андан кийин үстү бар. Ошол сыяктуу мен ошол сабактарда үй бүлө деген эмне дегиле үй бүлө баалуулуктары боюнча 3-4 күндүк сабактарым бар. Айымдарга келгенде же мырзаларга деле
үй бүлөсү менен аял эркеги болуп дагы сабактан оффлайн сабактарга берип жүрүшөт, өчпөй калыптыр го. Демек, бир суроо берип алайын анда. Айымдарга, курска келген айымдарга суроо берем. Үй бүлө деген эмне? Деп суроо бергенде алар жооп беришет. Ал эми сиз кандай түшүнөсүз? Сиздин көз карашыңыз боюнча, түшүнүгүңүз боюнча үй бүлө деген эмне? Бардыгыбыз үй бүлөдө төрөлөбүз, бой жеткенде өзүбүз үй бүлө курабыз. Демек, сиз үчүн үй бүлө деген эмне? Жооп бере кетиңиздер дагы, андан кийин комментарийди өчүрөм. Үй бүлө деген эмне? Кыргыздарда үй бүлө абдан бааланат. Менин түбөлүк бактым дейт. Үй бүлө деген бакыт, эки адамдын баш кошуусу. Тез-тезден жаза калабыз, айымдар убакытты өткөзбөй тез-тезден жазабыз. Жашоодогу эң баалуулук бири-бирин түшүнүү, кичинекей мамлекет дейт. Менин түбөлүк жарым. Ошондо түбөлүк жарыңыз болгондо үй бүлөдө экөөңүздөр элеби? Балдарыңыздар жокпу? Апа, ата бир тууган. Тукумулуу, чоң бакыт, кичинекей мамлекет дейт. Дагы үй бүлө өмүрлүк жар балдарым дейт. Үй бүлө деген бул уютку дейт. Луиза, жакшы азаматсыз. Үй бүлө деген күйөөң жана балдарың. Чакан мамлекет. Ынтымак, сүйүү, кадыр баркты жоготпо. Үй бүлө деген маселени чечүү дейт. Мен сабактан өткөн айымдарым жазып атат окшойт. Демек, рахмат, урматтуу айымдар, сиздердин оюңуздарды билдим. Үй бүлө кичинекей мамлекет, эже ыңгайлуу болгон жашоодогу уя дейт. Так. Кызыктуу болуп атат. Үй бүлөдө орун таппаган адамдан орун таба албайт менин мамлекетим дейт. Жакшы. Комментарий өчтү. Демек, сиздердин оюңуздарды билдим, айымдар. Бирөөңүздөр кичинекей мамлекет деп жооп бердиңиздер, бирөөңүздөр бакыт деп жооп бердиңиздер, бирөөңүздөр менин күйөөм дедиңиздер, балдарым дедиңиздер, ата-энем дедиңиздер. Эми караңыздар. Кыргыздарда сөз баалуулугу деген бар. Ар бир сөздүн өзүнүн күчү бар, энергиясы бар, кудурети бар, урматтуу айымдар. Сиздер аффирмация айтасыздар го, мен күндөн күнгө байып жатам, менин үй бүлөм күндөн күнгө өнүгүп атат, акчам көбөйүп атат дегенде, вот сөздүн кудуретин колдонуп жатасыздар. Ал эми мамлекет деген сөздө мамилелер кетсин, мамиле кет дегенди түшүндүрөт. Биз СССРге чейин мамлекет деген сөздү кыргыздар колдонгон эмес. СССРден кийин гана мамлекет болуп колдонуп жүрөбүз. Ошондуктан үй бүлө бул кичинекей мамлекет эмес, урматтуу айымдар. Үй бүлө бул жараткандын жазылбаган адамзатты өстүрүүчү система болуп эсептелет. Биз ар бир адам, аял дагы, эркек дагы бул жашоого өзүбүздү өстүрүү үчүн, жан дүйнөбүздү байытуу үчүн келебиз. Бул биздин бирден бир максатыбыз болуп эсептелет. Бул боюнча мен курстарда абдан терең өтөмүн. Мына ошол өсүү болуу үчүн айымдар бизге үй бүлөлүк жашоону берип койгон. Бул эч жерде жазылган эмес. Бул жараткандын, жаратылыштын мыйзамы болуп эсептелет. Аял эркекти жаратып, ошол аял эркек адамзат, адам ар дайым өсүп туруу үчүн, Чыңгыз Айтматов атабыз айткандай, адамга күн сайын адам болуу кымбат дегендей, күн сайын өсүп туруу үчүн үй бүлөлүк системаны бизге берген. Иерархия закону, орыстарда иерархия закону деп окутулат. Демек,
сиздер жубайыңыздарды айттыңыздар, балдарыңыздарды айттыңыздар, мамлекетти айттыңыздар. Бул сырткы материалдык көрүнүшү. Мен жогоруда айтып өттүм, бардык нерсенин эки тарабы болот. Медалдын эки тарабы, тыйындын эки тарабы сыяктуу, аял эркек сыяктуу үй бүлөнүн дагы эки тарабы болот айымдар. Биз ошол эки тараптын руханий тарабын түшүнбөгөндүктөн мамилелерибиз келишпей, чырылдашып, ырылдашып жаткан үй бүлөлөрүбүздөгү болуп жаткан маселе мына ошол жерде жатат. Ал эми материалдык дүйнөдө, үй бүлөнүн бул жак тарабында, материалдык дүйнөдө ошол күйөөбүз, өзүбүз, кайненебиз, кайын журтубуз жана башка балдарыбыз бул эсептелинет. Демек, үй бүлө бул кичинекей мамлекет эмес. Сиз ошо мамлекет деген нерсени такыр сүйлөбөй койсоңуз болот. Анткени сөздүн күчү бар. Сөз жаратат же кыйратат. Демек, сиз жаратуучу сөздү сүйлөшүңүз керек. Эми үй бүлө деген эмне айымдар? Келиңиздер. Бардык нерсе аталыштан башталат. Кичинекей балдарыбызды деле, кичинекейинде күчүгүм деп жакшы көрөбүз, Күчүк чоңойгондо ким болот? Жөжөм дейбиз. Дагы эмне деп эркелетебиз балдарыбызды? Күчүгүм деп эркелетебиз. Күчүк чоңойгондо ит болот. Ата энесин укпайт. Мүнөзүң иттикине окшош деп айтат кыргыздар. Көрдүңүздөрбү? Демек, сөздүн кудурети, касиети, керемети бар, урматтайымдар. Же ал жаратат, же ал кыйратат. Демек, үй бүлө деген сөзгө көңүл бурабыз. Жазып алсаңыздар дагы болот. Үй деген бул биз жашап жаткан үй. Бул биздин мейкиндигибиз, бизге гана тиешелүү. Биздин үйүбүзгө башка айылдан келип, кенен отуруп кире албайт. Анткени бул биздин мейкиндик, бул бизге тиешелүү үйүбүз. Ошол үйдө үй бүлө мүчөлөрү жашайт. Ал эми экинчи, бул дагы тереңирээк кире турган болсок, руханий жагы бул үйүлүү дегенди түшүндүрөт. Мисалы, пахтаны же картошканы, алманы терип бир жерге үйөбүз. Бир үй бүлөгө бир максаты бар, Кудайдын программасы менен келген адамдар бир үй бүлө болуп үйүлөт. Үйдүн ичинде үйүлгөн маселелер болот айымдар. Ошол маселелер үйдүн ичинде үйүлөт. Түшүнүктүү болдубу? Демек, үйүлүү дегенди түшүндүрөт. Бүлө деген бул үй бүлө мүчөлөрү кыз кишини кичинекейинен баштап башка элдин, башка журттун бүлөсүсүң, мыкты болгун, тарбиялуу болгун, акырын сүйлөгүн, назик болгун, сулуу болгун, ийкемдүү болгун деп кыз баланы кичинекейинен баштап башка бирөөнүн үй бүлөсүн бүлөй турган бүлө кылып тарбиялайбыз. Ал эми руханий чечмелениши, руханий терең мааниси бул бүлө дегенди түшүндүрөт. Бүлө деген, мисалы, бычакты бүлөйбүз. Бычакты кайрайбыз, бычакты курчутабыз. Бүлөгүч болот, андан кийин кайрак болот. Ошол кайрак бүлөгүч бычак болот. Мага жеке сообщение жазбаңыздарчы, урматтуу айымдар. Мына ошол үй бүлө деген нерсе эки баш кошкондон кийин, эрезеге жетип, бой жетип, баш кошкондон кийин үй бүлө куралат. Качан бекем үй бүлө куралат, качан аял менен эркек бирин-бирин үйүлгөн маселелерди чечүү аркылуу бирин-бирин курчутса, бирин-бири кайраса, бирин-бирин өстүрсө, ошол жерде бекем үй бүлө куралат. Демек, айымдар, үй бүлө деген нерсе, ойлойбуз аял заты турмушка чыккандан кийин эле болду, башыбыздан жылдыз учуп, бактылуу болуп жашай беребиз деп. Бул иллюзия. Демек, үй бүлө кургандан кийин ошол үй бүлөнүн ичинде үйүлгөн маселелер жаралат. Үйүлгөн маселелерди чечип атып,
бири-бирибизди билбейт экенбиз, курчутат экенбиз, кайрайт экенбиз дагы ошол жерде биз өсүү жаратабыз. Жанагы жараткандын жазылбаган мыйзамын ишке ашырабыз. Өсүү, развитие деген, жан дүйнөбүздү байытуу деген планды ишке ашырабыз. Программаны ишке салабыз. Демек, урматтуу айымдар, үй бүлөдө аял менен эркек бири-биринин жан дүйнөсүн чагылдырып гана тура берет. Аял эркектин жан дүйнөсүн чагылдырат мамилеси аркылуу. Ал эми эркек аялдын жан дүйнөсүн чагылдырат. Экөөбү бири-бирине күзгү болуп эсептелинет. Бул абдан терең сабак, терең илим болуп эсептелинет, терең билим болуп эсептелинет, урматтуу айымдар. Азыр мен сиздерге керектүү жерлерин беремин. Бул сабак 4 сабак менен 4 сабакка бөлүнгөн. Кантип эми бири-бирибизди чагылдырабыз деген суроо сиздерде жаралды. Кантип чагылабыз бири-бирибизге деп. Бул чагылыш мыйзамы деген бар. Мына ошол ичибиздеги окшоштук менен, урматтуу айымдар, магнит сыяктуу миллиондогон адамдардын ичинен, миллиарддаган адамдардын ичинен бири-бирибизге окшош адамдар тартылдык. Кыргыздарда жакшы сөз бар. Тең-теңи менен, тезек кабы менен. Демек, жубайыбызга биз ашык кеми жок, теңбиз. Бүгүнкү күндө сиздин жубайыңыз кандай болсо дагы, сиздин аялыңыз кандай болсо дагы, урматтуу мырзалар бар болсо, бул сиздин жан дүйнөңүздүн гана чагылышы, сиздин аялыңыз. Жаман да эмес, жакшы да эмес, ашык дагы эмес, кем дагы эмес. Ал эми айымдар, сиздердин түгөйүңүздөр, жолдошуңуздар, эркектериңиздер, бул сиздердин гана жан дүйнөңүздөрдүн чагылышы болуп эсептелинет. Демек, бири-бириңиздерди чагылдырып, үйүлгөн маселени чечүү аркылуу үй бүлө бекем болот дагы, үй бүлөдө өсүү жаралат. Качан үй бүлөдө чыр-чатак болот? Качан түшүнбөстүктөр болот? Качан ажырашуулар болот? Качан үй бүлөдөгү аял менен эркек өспөй калган жерде, урматтуу айымдар. Ошол сөздүн маанисин түшүнбөсө, эркегибиз энең деп сөгүнсө, аялдарыбыз барган жерин, кайын журтун, өзүнүн жубайын кабыл албаса, ичинен сыртынан жакшы мамиле жасап, ичинен тирешип, жаман көрүп жүрө берсе, ошол жерде түшүнбөстүктөр келип чыгат, чыр-чатактар келип чыгат. Анткени биз сыртыбыздан жакшынакай боло бергени менен данегибиз ары жактагы биздин энергия, биздин жан дүйнөбүз кир болуп жатат, иретсиз болуп жатат. Ошол ичибиздеги жан дүйнөбүздүн энергиясын, жан дүйнөбүздү биз аял эркек бири-бирибизге чагылдырып гана көрсөтүп турабыз, айымдар. Демек, мамилени өзгөртүү үчүн алгач ичибиздеги энергияны, ойду, ниетти, сөздү, көз караш, мамилени өзгөртүүдөн баштайбыз. Качан өзгөрөт? Качан биз өзүбүздү көргөндө, на клеточном уровне, клетканын деңгээлинде өзүбүздү көргөндө. Анткени генетика деген бар, биздин денебиз клеткадан турат, но ошол клетка баардык маалыматты өзүндө сактайт. Биз кандай ойлонсок, кандай сүйлөсөк, ичибизден бир нерсени сүйлөгүбүз келип, бирок сүйлөбөй калсак, ата-энебиздин жашоосу кандай болгон, биздин жет атабыздын, жети эне, таята тайэнебиздин жашоосу кандай болгон, ошол маалыматтардын баардыгы биздин ДНКда, генетикада, клеткада сакталуу. Эгерде чоң аталарыбыз 2-ден 3-төн аял алса, токол алса, жана башка ушул сыяктуу маселелер бар боло турган болсо, бул нерсенин баардыгы туура эмес нерсе болуп, үй бүлөлүк мамиледе дагы түшүнбөстүктөр келип чыгат, тоскоолдуктар келет мамиленин гармониялуу болуусуна. Анткени биз жогоруда айтып өткөндөй, биздин мамилени, биздин жашообузду, биздин үй бүлөбүздөгү нерселерди, биздин жан дүйнөбүз клеткадагы, ДНКдагы, гендеги, генетикадагы маалымат чагылдырып гана тура берет. Демек, биз мамилени өзгөртүү үчүн, урматтуу айымдар, бекем үй бүлө болуу үчүн, жанагындай туура эмес нерселер болбош үчүн, демек, биз тереңдетилип ДНКнын, генетиканын, кандын, клетканын деңгээлине түшүшүбүз керек. Ал бир күндө
жаным мен сени сүйөм деп жазып койгон смстен көз каранды эмес. Ар кандай болуп берсеңиз дагы, бир күнү чачыңызды ак кылсаңыз, сары кылсаңыз дагы андан көз каранды эмес. Демек, бул сиздин ички дүйнөңүздөгү энергиядан, сиздин генетикаңыздан, каныңыздан, клеткаңыздагы маалыматтан көз каранды болуп эсептелинет. Жогоруда айтып өткөндөй, үй бүлө бул эки адамды өстүрүүчү система болуп эсептелинет. Эми мына ошол кыргыз үй бүлөсүнө таандык, кыргыз аял затына таандык баалуулук бар. Ар нерсенин өзүнүн орду бар деп айттык. Элестетип көрүңүздөр, үйдүн ичиндеги буюмдар иретсиз эле баш аламан жатса, эмне болот үйдүн ичи? Баш аламан болот, иретсиз болот. Ошол жерде энергия дагы жакшы айланбайт, ошол жерден ырыскы да качат, акча да качат, жана башка дагы качат. Ошол сыяктуу биздин жан дүйнөбүз дагы иретсиз болсо, өзүнүн орду жок болсо, эмне болот экен? Мамиледе дагы иретсиз болот. Бири-бирибизди үй бүлөдө ордубуз бар экенин сезбейбиз, сыйлабайбыз, баалабайбыз, барктабайбыз. Демек, айымдар, кыргыз аял затынын үй бүлөдөгү орду бул уютуу болуп эсептелинет. Уютуу, жазып алыңыздар. Эмнени уютат аял заты? Сүттү айран кылып уюткан сыяктуу, аял заты үй бүлөдөгү мамилени уютат, ырыскыны уютат, берекени уютат, тынчтыкты уютат, тарбияны уютат. Деги бардык жакшы нерсенин бардыгын аял заты уютат. Ал уютуучулук касиет бул аялдын көкүрөк чакрасында жайгашат, көкүрөгүбүздө жайгашат. Мисалы, сүттү уютканда уютку кичинекей эле болот, бир аз эле болот. Уютку өзү бир аз эле болот. Ал эми уютат турган нерсе көп болот. Мисалы, 5 литр сүткө кичинекей чыны менен эле же 2-3 кашык эле уютку салабыз. Ошол сыяктуу урматтуу айымдар, бүгүнкү күндө кыргыз аял заты ушул нерсени жасабай калгандыктан, кантип уютат экенин билбей калгандыктан, уютуучулук энергиясы жок болгондуктан, анын үй бүлөдө орду табылбай, урунду беринди болуп, барган жерине батпай, сиңбей, жуурулуша албай, жубайы менен мамилеси жакшы болбой жатат. Бир буюмдун өзүнүн орду болбосо, аны ары бери жылдыра беребиз. Туп-тура ошол сыяктуу аял заты үй бүлөдөгү өзүнүн уютуучулук ордуна отурбаса, ал дагы урунду беринди боло берет. Ал эми милдети бул мээрим берүү. Бүгүнкү күндө балдарыбызга туура тарбия беребиз же жана башка деген сөздөр болот, айымдар. Биз балдарыбызга канчалык мээримди берсек, биз карыганда ашык кеми жок ошончо мээримди алабыз. Эмне үчүн Кыргызстанда карылар үйү көбөйгөндөн көбөйүп жатат? Карылар үйүнө мен өзүм 3 жолу барганмын. Ошол жерде апалар менен, аталар менен таанышканда, алардын балдары бар экенин билип, мен абдан таң калгам. Мен ойлогом, ал жерде башка улуттун гана карылары жашаса керек, балдары жок адамдар жашайт болуш керек деп көрсө, 3-төн, 4-төн 10 балдары бар карылар дагы мына ошол жерде карылар үйүндө жашаган ата-энелер бар. Эмне себептен? Анткени өзүнүн убагында балдарына туура мээримди, туура тарбияны бере албай калгандыктан. Биз канчалык балдарыбызга берсек, биз карыганда ашык кеми жок ошону гана алабыз. Демек, аял затынын үй бүлөдөгү милдети бул балдарына туура тарбия берүү. Бир гана балдарына тарбия бербестен, жубайына өзү үлгүлүү болуп, өзүнүн ордун билип, даражасын, касиетин, өзгөчөлүгүн, аял катары баалуулугун билүү аркылуу өзүнүн жубайын аял заты тарбиялайт. Туугандарын, балдарын, коомдогу эркектерди өзүнүн жүрүм туруму менен аял заты тарбиялайт. Бул аялдын милдети болуп эсептелинет. Андан тышкары бул ынтымакты жаратуу. Эгерде үйдүн ичинде ызылдап эле күнүгө уруш боло берсе, кыргызда жакшы сөз бар, ынтымагы
бар элдин ырысы бар деп, ынтымак бар жерде ырыскы бар деп. Демек, урматтуу айымдар, кыргыз аял затынын орду бул уютуу. Кантип уютуш керек, эмне кылып уютуш керек, бул нерсенин бардыгы алдыдагы боло турган 14 күндүк курста күнүгө бирден практика жасап атып, тажрыйба жасап атып сиздер үйрөнө аласыздар. Ал эми милдети тарбия берүү, мээрим берүү, ынтымакты жаратуу. Ынтымакты жаратуу үчүн, мээрим берүү үчүн биз эң алгач өзүбүздүн ички жан дүйнөбүздө өзүбүз менен өзүбүз ынтымактуу болушубуз керек. Өзүбүзгө өзүбүз мээримдүү болушубуз зарыл. Эгерде өзүбүзгө мээрим бере албасак, өзүбүздүн ички жан дүйнөбүздө ынтымак жок болсо, бизде анда үй бүлөбүзгө ал нерсе чагылышпайт. Сиздин жан дүйнөңүздө тынчсыздануу бар болсо, үйдө дагы уруш, талаш, жаңжал келип чыга берет. Анткени сиздин жан дүйнөңүздү гана чагылдырып турат. Азыр жөн гана элестетип көрүңүздөр, сиз отурган бөлмөнүн бардыгы 4 тарабы пол дагы, потолок дагы күзгү деп элестетиңиз. Ары бассаңыз дагы сизди көрсөтөт, бери бассаңыз дагы сизди көрсөтөт. Демек, сиздин үй бүлөдөгү мамилеңиз, сиздин жашооңуз, башкалардын сизге жасаган мамилеси бул сиздин жан дүйнөңүздүн гана чагылышы. Демек, биз мамилени өзгөртүү үчүн, жашоону өзгөртүү үчүн биз жан дүйнөнү өзгөртүү зарыл. Вот. Андан кийин биз эркектерибизди дагы айталык, үй бүлөдө эркектин орду бул үй бүлө ээси. Кожоюн деп түшүнүшүңүздөр мүмкүн. Ээси дегенде үй бүлөнүн мээси дегенди түшүндүрөт. Эркек адам төрөлгөндөн руханий байлыгы бар болуп төрөлгөндүктөн, урматтуу айымдар, жогору жактан, Кудайдан түздөн түз илимин, Кудайдын буйругун, жашоонун мыйзамдарын билип, түшүнүп, руханий байлыкты өзүнүн үй бүлө мүчөлөрүнө өткөзүп берүүчүлөр. Бүгүнкү күндө бардык эле эркектер, жубайлар бул нерсени жасашпайт. Ошон үчүн алар кечке телефон чукулуп отурушат, башка өзүнүн үй бүлөсү болуп, аялы болуп башкаларга жазышат, башка аялдарга кыйын болгусу келет да. Көрдүңүздөрбү? Ошол нерсенин бардыгы руханий байлыгы жок болгондуктан, үй бүлөнүн мээси сыяктуу үй бүлөнүн ээси боло албагандыктан келип чыгат. Демек, эркектин үй бүлөдөгү орду бул үй бүлө ээси болуп эсептелинет. Биз айтабыз, жашоону өзгөртүү үчүн аял өзгөрүш керек деп бардык түйшүктүн барын азыркы учурда аялдардын мойнуна илип койгондойбуз да. Жоопкерчиликтин бардыгын аялдарга илип койгонбуз. Ал эми эркектер эмне кылыш керек анда? Мамилени өзгөртүүгө салбаса, аракет кылбаса, үй бүлөнүн өсүп өнүгүүсүнө аракеттин жасабаса, эмне кылыш керек? Телефон чукулап, диванда жата бериш керекпи? Жок. Ал руханий жактан ар тараптуу изилденип өсүп туруусу зарыл. Ошол руханий илимди, билимди өзү аркылуу үй бүлө мүчөлөрүнө өткөзүп берүү бул атанын орду болуп эсептелинет. Эркектин орду болуп эсептелинет үй бүлөдөгү. Милдети үй бүлө кайсыл багытта өнүгөт? Бул милдети болуп эсептелинет. Үй бүлөнү иреттөө дегенде аялына эмне керек? Кийим керекпи, сөйкө керекпи, дары дармеги керекпи, окуганга китеби керекпи, жан дүйнөсүн толтурганга сабактар керекпи, курстар керекпи? Ошол нерсенин бардыгын камсыздап тура турган бул эркектин милдети болуп эсептелинет. Ушул жерде аялдар иштебеш керек, үйдө эле жата бериш керек деген нерсе эмес. Аял заты иштеш керек эмес, аял заты өзүнүн жан дүйнөсүн чагылдырган иш менен, нерсе менен алектенүүсү зарыл. Чыгармачылыгын өстүрүүсү зарыл. Аялдын иши ошол. Вот. Демек, эркектин милдети үй бүлө кайсыл багытта өнүгөт, кайсыл багытта өсөт, ошого багыт берүү. Мисалы, кыргыздарда баары мындай дейбиз, атаң келсин, атаң менен сүйлөшөлү, кеңешели дейбиз.
Демек, ата багыт берүүчү, эркек адам үй бүлөдө анын милдети багыт берүүчү, иреттөөчү, анан ал дагы ынтымакты жаратуучу. Ынтымак жаратуу. Көрдүңүздөрбү? Орду менен милдеттерин так анык билгенден баштап бири-бирин түшүнө баштайт, бири-бирин баалай баштайт, бири-бирин бири-бири менен жакшы сүйлөшө баштайт. Умур-жумур бекем мамилени кура баштайт. Сен менин чек арама кирип кеттиң, мен сени өзүмдүн чек арамда чыгарам деген түшүнүк болбойт бул жерде. Анткени аял өзүнүн ордунда, өзүнүн даражасы менен, өзүнүн өзгөчөлүгү менен, өзүнүн ордунда өзүнө тиешелүү нерсени жасап атат. Материалдык дүйнөдө дагы, руханий дүйнөдө дагы. Ал эми эркек өзүнө тиешелүү ордун жана милдеттерин жасап жатат. Демек, урматтуу айымдар, кыргыз үй бүлөсүндөгү өзгөчөлүк мына ошол нерсе болуп эсептелинет. Ушул жерден миссия боюнча эртең дагы биз улантабыз айымдар. Ал эми келиндер боюнча кошо кетейинчи. Келиндер менен кайнене менен келиндин абдан маселеси курч. Бүгүнкү күндө ажырашуулар дагы көп болот ушул нерсенин айынан. Келин деген бул ким? Келин деген бул ким? Келиндин орду кайсыл жерде деген суроону бергенде ашканада, спальняда деп курска сабакка келген айымдар жазып калышат. Ал эми келиндин орду кайсыл жерде? Ал эмне максатта ошол үй бүлөгө келди? Келин деген сөздүн өзүнө көңүл бурабыз. Келин деген башка жактан келген жаңы күч, жаңы энергия деген түшүндүрөт. Ин янь деген аял эркек энергиясы. Ин деген бул аял энергия. Демек, башка жактан келген жаңы күч, жаңы аялдын энергиясы келди дегенди түшүндүрөт. Биз ошол барган жерибизге кайын журтубузга жакшы мамилени жасоодон тышкары, түрлөп тамакты даамдуу кылып даярдагандан тышкары, балдарды төрөгөндөн тышкары эмне жасашыбыз керек? Эмне үчүн биз бардыгын жасасак дагы бизди кайненебиз кабыл албайт, кемчилик издейт, жолдошуңуз түгөйүңүз менен уруштурат, дагы жана башка мамилелер бузулат. Эмне себептен? Анткени келин келген жерине өзүнүн миссиясын аткарбай жатат дегенди түшүндүрөт. Сыртынан ал бардык нерсени жасап атат, бирок анын орду, жогоруда айтып өткөндөй, орду бул барган жерин иреттөө, барган жерине кут болуп, жарык болуп, жаңы энергия болуп барат. Эмне үчүн сиз ошол жерге бардыңыз? Анткени руханий илим жетпей калган жерде, тукум уланууда, тукум уланбай кала турган жерде, ген бузулган жерге керектүү аял затын ошол жерде оңдоп кете турган, түздөп кете турган, жарык боло турган, кут боло турган, иреттей турган келинди Кудай алып барып коет. Ошон үчүн нике кайыптан деп айтат. Нике ошол Кудайдан берилген нерсе деп айтат. Демек, урматтуу айымдар, сиздер барган жер бул сиз ошол жердин жарыгына жарык кошо турган, нурланта турган, иреттей турган, канын, сөөгүн, генетикасын тазалай турган келиндик миссияңыз бар. Ошол нерсени кылбагандыктан могу кайнене дагы түшүнбөйт да өзү бул жөнүндө илими жок болсо, сабагы жок болсо, билими жок болсо, анан могу келинди ишиңди кылбайсыңбы, миссияңды аткарбайсыңбы деп сыртынан жемелей берет, кабыл албайт, жана башка нерселер боло берет. Азыр түшүнүктүү болдубу деп мен сабактан кийин сурайм айымдар. Эгерде түшүнүксүз болуп калса, мен кайра түшүндүрүп беремин. Ошол эле учурда кайын эненин дагы өзүнүн миссиясы бар. Кайын энелик. Эмне үчүн кайын эне ал? Эмне үчүн кайын апа эмес? Апа бул баланы өзү төрөп эмчегин эмгизген аял затын апа деп атайбыз. Эне деген бул даража, статус. Тай эне, чоң эне, кайын эне деген бул статус болуп эсептелинет. Ошол кайын энелик статусту, даражаны түшүнбөй, кайын энелик кылган кайын энелер сиздер окушуңуздар керек. Кайнене болууга үйрөнүшүңүздөр керек. Демек, урматтуу айымдар,
Бул жерде менин сабактарымда улуу муундагы эжелер дагы окушат. Урматтуу апалар, сиздердин неберелериңиздер бар. Кыздардын балдарын деле неберем деп алышат да азыркы күндө. Кыздар тарап бул жээн болуп эсептелинет. Алардын өздөрүнүн чоң ата, чоң энелери бар. Сиз тай ата, тай энесиз. Тай ата, тай эне жээндерге мындай өзөк деп коет, но жердеги өзөк болуп берет. Таянуу дайыма энергия берип турат да. Тай ата, тай энелер. Ал эми небере деген эмнени түшүндүрөт? Сөздүн маанисине көңүл бурабыз. Небере. Небере деген нерсе, небере бул менин өзүмдүн укумума, тукумума, урпагыма эмне берем, кандай руханий мурас калтырып кетем, эмне уюткумду таштап кетем дегенди түшүндүрөт. Кандай жандын байлыгын бере алам дегенди түшүндүрөт. Азыр болсо чоң аталар эмне берет? Банан берет, акча берет, жана башка берет, кийинтет. Бирок небере дегендин түпкү терең мааниси өзүмдүн урпагыма эмне берем дегенди түшүндүрөт айымдар. Банан бергениңизди, акча бергениңизди, конфет бергениңизди сиздин небереңиз унутуп калат. Ал эми сиз жан дүйнөнүн байлыгын мурас кылып көкүрөгүнө уютку кылып таштап кетсеңиз, ал сиздин небереңизде жашоосунда колдонот, жашоосунда жөлөк таяк болот, көкүрөгүнө уюп көрөңгө болуп калат. Вот ошондуктан небере таза болгондуктан чоң ата, чоң энелер небереси өзүнүн балдарынан дагы таттуу болот, ширин болот. Небереге чоң ата, чоң энелер тартылып турат. Ошон үчүн жээн эл болбойт, желкеси том болбойт деп айтып койгон. Жээн эмне үчүн эл болбойт деген анткени анын өзүнүн эли бар, өзүнүн чоң ата, чоң энеси бар, өзүнүн жери бар дегенди түшүндүрөт. Демек, биз ар нерсенин өзүнүн аталышынан башташыбыз керек. Жээнди жээн деп, неберени небере деп, апабызды апа деп, кайненебизди кайнене деп, келинди келин деп. Дагы бир катачылык бар, кыргыздарда үй бүлө кураарда кайненелер айтат. Кызыңарды келиндей кылып кабыл албай, кызымдай кылып кабыл алам деп чоң катачылык кетирет. Үй бүлөлүк системада ар бир келиндин, кайнененин, атанын, апанын, бир туугандын өзүнүн орду бар. Бул мыйзам болуп эсептелинет, система болуп эсептелинет, урматтуу айымдар. Кайненелер айтат: келин кылбай мен сени өзүмдүн кызымдай көрөм дейт. Анан келген байкуш келин ошол үйдө же келиндик ордун таба албайт, же эркелеп жатып төргө өтүп кызындай боло албайт да. Ошол жерге сиңише албайт. Демек, келин эмне үчүн жаман дегенди биз өзүбүзгө сиңирип алганбыз да. Келиндей кылып кабыл албай, кызымдай кылып кабыл алам деп бөлүп, жаңы келген келинди эле биз келинсиң деп мындай неосознанно биз келиндикке салып турабыз. Ошондуктан айымдар, келиндин өзүнө тиешелүү жакшынакай келин деген даражасы бар, аты бар, орду бар. Ошондуктан кыздай кылып кабыл алам дебестен, келиним деп чын жүрөктөн кабыл алуубуз зарыл. Ошондо келин дагы келген жерине сиңише алат, батыша алат, келген жерин кабыл алат. Ал эми келиндер дагы барган жерин кабыл албаса дагы мамилелер болбойт. Мына ошол кабыл алуу боюнча биз курстарда, сабактарда терең окутабыз, урматтуу айымдар. Ал эми сиздерге бүгүнкү сабакта кайсыл жери түшүнүктүү болду, кайсыл жерин сиздер жакшы түшүнбөй калдыңыздар, кайсыл жерден инсайт алдыңыздар, мына ошол боюнча ой пикириңиздерди жазыңыздар. Эгерде бул сабак аз болуп калса, түшүнүксүз болуп калса, мен дагы өтөм. Убакыт бүткүчөктү. Жазабыз, күтүп атамын. Комментарий ылдый жакка кетип калыптыр.
жаңы катталып, жаңы кошулуп жаткан айымдар бүгүн биз кыргыз үй бүлөсүндөгү баалуулуктар, кыргыз үй бүлөсүндөгү аял менен эркектин орду мамилелери боюнча сабак өтүүдөбүз. Эгерде сиз азыр кирип калган болсоңуз, биз эфирди сактаганга аракет жасайбыз. Сакталган эфирлерди көрсөңүздөр болот. Арбаңыздар дейт, бар болуңуз. Сүйлөгөнүңүз жагат мага дейт. Сонун болду дейт. Барын түшүндүм, сонун өттүңүз, чоң рахмат дейт. Сабак сакталабы дейт. Керемет сөздөр, 5 мүнөт болду киргениме, аябай сонун рахмат дейт. Жаңа киргендер, айымдар, жаңы катталгандар, эфирде сактаганга аракет кылам. Башынан аягына чейин көрсөңүздөр болот, эгерде сакталса. Так. Түшүнүктүү болду, мага жактыңыз, азаматсың, даражаң көтөрүлсүн бийиктикке дейт. Рахмат, чоң рахмат. Мен суроо берейинби дейт. Азыр сабактын аягында бересиздер. Азамат, сизге жеке рахмат, чоң образ мени түшүндүрөт экенсиз дейт. Так, могу жерде уютуу боюнча бир ой пикир келди эле, таппай калдым. Так. Аллах разы болсун. Келин боюнча калсын дегени эң туура айттыңыз. Мозгко чык деди дейт. Ооба. Бардыгыбыз турмуш кургандан кийин бир элге, бир журтка келин болуп барабыз, Анан ошол жерде келиндик ордубуз болгондо бизге дискомфорт болбойт. Өзүбүздү ыңгайсыз сезбейбиз. Бизге ыңгайлуу болот ошол нерсе. Ошол жерде биз келиндик миссиябызды аткарабыз да. Сонун болду дейт. Рахмат, урматтуу айымдар. Биздин үй бүлөдө жолдошум экөөбүз сөз талашабыз, эмнеге билбейм дейт. Демек, урматтуу айымдар, демек келиндин эмоциясы кандай болуш керек дейт. Чоң рахмат дейт. Жакшы, урматтуу айымдар, демек сиздерге түшүнүктүү болду. Эмнеге ушул бир сабакта эле ушунчалык түшүнүктүү болду? Анткени бул нерсе биздин каныбызда бар, урматтуу айымдар. Биз ушул баалуулуктарды, жашообузду өзгөртөбүз, өзүбүздү өзгөртөбүз, өнүгөбүз деп эле башка элдерди ээрчип жүрөбүз. Урматтуу айымдар, баалуулуктун бардыгы, жашоо эрежеси, туура жашоо эрежесинин бардыгы кыргыздардын өздөрүнүн жашообузда бар. Өзүбүздүн жашообузда бар. Ошондуктан биз бүгүнкү күндө өзүбүздүн кыргыздардын жашоосуна кайтышыбыз керек. Эмне үчүн? Эң алгач сиз кыргыз экениңизди кабыл алышыңыз керек. Эмнеге дегенде, дарак тамыры менен бекем болот. Дарак тамыры менен бекем болот. Ошол тамыр бул улут болуп эсептелинет. Качан тамыр бекем болгондо өзөк жоон болот, бутак шагы ийилип, мөмө чөмөсүн жемишин төгүп берет. Биз айымдар, биз кыргыздар өзүбүздүн руханий дүйнөбүзгө, кыргыз улутуна, кыргыз баалуулугуна, маданиятына, каада салтына, кыргыз тилине кайтканда биз тамырыбызга туташабыз. Ошол тамыр терең жерге кирет, тереңдей жайылат дагы өзөк күчтөнөт, жашообузда өнүгүү боло баштайт. Өнүгүү бул ийгилик, акча, балдарыбыз, жубайыбыз, бул материалдык жашоодогу нерсенин бардыгы бул өнүгүү болуп эсептелет. Демек, урматтуу айымдар, балдарыбызга туура тарбия берүү, жаратуу дейт. Азаматсыз жакшы, көп ушундай сабактарды көп өтүп туруңузчу дейт. Айымдар, бүгүн, эртең, аркы күнү дагы болот. 2 күн катары менен болот. Абдан керектүү, токотер жерин, терең маанилүү жерин беремин сабактын. Демек, айымдар, бүгүнкү сабак сиздерге жакты, анткени жакты деп ойлойм, анткени бул жакта комментарий жазып атасыздар, ошондуктан жакты деп ишенимдүү түрдө айтып атканымдын себеби ошол. Демек, айымдар, бул нерсе биздин кыргыздардын эле жөнөкөй жашоосу, кыргыздардын ДНКсындагы, генетикасындагы, канындагы, сөөгүндөгү туура жашоо эрежеси. Качан гана биз өзүбүзгө кайтканда, мына өзүбүз менен өзүбүз беттешкенде, Чыңгыз Айтматов атабыздын бетме-бет деген чыгармасы бар. Ошол бетме-бет өзүбүзгө келгенде бизде өзгөрүү боло баштайт, өзүбүздү көрө баштайбыз.
өзүбүздү көрүп иреттеп сууну жанагы лай топурак аралашкан сууну булкуп туруп анан тундурабыз. Лайын өзүнчө бөлүп, топурагын өзүнчө бөлүп, кумун өзүнчө бөлүп, суусун өзүнчө бөлүп алгандай өзүбүздү көрүп, ошол сыяктуу кылып бөлүп, ордоруна коюп иреттелгенде бизде өнүгүү боло баштайт. Ошондо биздин өзүбүздүн кыргыздын энергиясы иштей баштайт. Ар бир улут башка улутта баалуулук жок, башка улуттар бизден калып калды дегендик эмес, урматтуу айымдар. Ар бир улуттун өзүнүн баалуулуктары болот, өзүнө тиешелүү туура жашоо эрежеси жана энергиясы болот да. Биз качан өзүбүздүн жанагы жогоруда айтып өткөндөй тамырыбызга туташып, кыргыз болуп жашагандан баштап биздин аң сезимибиз ачылат, жан дүйнөбүз байыйт, материалдык дүйнөдө өнүгөбүз. Ким эми өсүүнү, руханий жан дүйнө байлыгын материалдык жашоодо өнүгүүнү, үй бүлөлүк мамилени бекемдөөнү каалайт? Ким энергияга толгусу келет? Ким өзүнүн миссиясын аткаргысы келет? Ким өзүнүн үй бүлөсүндө кадыр барктуу, даражалуу аял болуп жашагысы келет? Жөн гана бир эр азаматтын бактылуу аялы болуп жашагысы келет? Ким? Жазыңыздар. Ассаламу алейкум, кандайсыз? Өтө сонун таасирлүү сабак болду. Өтө жакты, буйруса оба жакты эжей. Өтө сонун, чоң рахмат. Аллахыбыз разы болсун. Амин дейт. Рахмат сизге дагы. Разычылык билдирем, урматтуу айым. Ушул нерсенин бардыгын эринбей жазып атканыңыздарга, жүрөкчөлөрдү коюп атканыңыздарга мен дагы сиздерге разычылык билдиремин. Демек, ким энергияга толгусу келет? Ким үй бүлөдөгү мамилени бекемдегиси келет? Азыркы учурда убагында мен деле баалуу аял болгум келеби, ысык мамилени кургум келеби деп сабактарды өткөнбүз. Ал ошол даражада болгонбуз, урматтуу айымдар. Көрсө кыргыз аял заты антпейле, ысык мамилени издебейле, мамиле ичиңде ирип атса, ичиңде таарыныч болуп атса, нааразычылык болуп атса, ичиңдеги сөздү сен жубайыңа жеткизе албай жатсаң, мен таарынган, ошол сен ошол туура эмес жасаган мамилеңден же энең деп сөккөнүңдөн мен таарынып калгам деп айта албай жатсак, биз сыртыбыздан канчалык сонун мамилени жасап, сөздүн гүлүн терсек дагы мамиле өзгөрбөйт. Анткени бул биздин ичибиздеги мамиле өзгөргөн жок. Көрдүңүздөрбү? Ошондуктан могул ичибиздеги энергияны өзгөртүү абдан маанилүү. Мен үй бүлөмдү дагы да бекемдегим келет дейт. Мен эже дейт. Мен сүйлөө жагын энергично толтургум келет дейт. Сүйлөө жагында сиз ошол кыргыз тилине, кыргыздын энергиясына кайткандан баштап сизде өсүү башталат. Өнүгүү башталат. Азыркы учурда китеп деген толтура, урматтуу айымдар. Ар бир үчүнчү адамдар окумуш кылып китептерди жазып атат, китептерди сатып атат, дүкөндөр көп китеп боюнча. Бирок өзгөргөн адамдар аз, бактылуу адамдар аз. Эмне үчүн? Азыр адам китеп окугусу келбейт. Адам азыр өзүнүн ичиндеги китебин окуусу зарыл. Ар бир адам өзүнүн ичиндеги китепти окуусу зарыл, урматтуу айымдар. Ошондуктан, урматтуу айымдар, сиздер энергиялуу болгуңуздар келди, үй бүлөдөгү мамилени бекемдегиңиздер келди, сөз байлыгыңыздарды көбөйткүңүздөр келди, миссияңыздарды аныктагыңыздар келди, 7 чакраңыздарды ачып жашоонун бардык тармагында ийгиликтүү болгуңуздар келди. Чакраны ачуу бул абдан маанилүү, урматтуу айымдар. Арыктагы сууну тосуп койсок эмне болот? Суу акпай калат. Ары жак бери жагынан жыра баштайт. Ошол сыяктуу биз денебиздеги энергия агып турган 7 негизги чакра бар. Чакра деген бул энергетикалык борборлор. Кыргызча жаргылчак деп аталат, кыргызча жаркыра деп аталат, шамчырак деп аталат. Вот ошол нерсени ачмайынча эмне болот экен? Бизде өнүгүү болбойт. Кааласаңыз дагы өсүү дагы болбойт. Демек, чакраларды ачуу боюнча эртеңки сабактан өтөбүз. Демек, урматтуу айымдар, сиздер бактылуу болгуңуздар келет, баалуу болгуңуздар келет. Ошол нерсе болуу үчүн сиздерге алдыда 14 күндүк курс болот. 14 күн бою мен сиздер менен биргеликте түз эфирде сабак өтүп берем.
чакралардын бардыгын ача турган техникаларды берем. Кыска, оңой, жеңил. Аң сезимди туңдуруп, жан дүйнөнү тынчтандыра турган медитацияларды берем. Кыргыз үндө, таза үндө музыканын коштоосу менен, кыргыз музыкасынын коштоосу менен атайын студияда жазылган, жан дүйнөңүздү байытып, денеңизди бошото турган, аң сезимди туңдура турган медитацияларды берем. 14 күн бою менден кайтарым байланыш болот. Мына ушул баалуу алдыдагы суранычтар боюнча мага акысыз сабакка элдерди чакырсам, курс качан башталат деп мен директиме жазып атышты, урматтуу айымдар. Ошондуктан мына ошол 14 күндүк курс бул сиздер үчүн. 14 күндө сиздер жан дүйнөңүздөрдү байытасыздар, энергияга толосуздар, жан дүйнөңүз тынчтанат. Кадимкидей жан дүйнөңүз тынчтанып, жүзүңүз нурланат. Энергияга толгондо айымдар идея келет, аң сезим тунат, идея келет, жашоодо жашагыңыз келе баштайт, энергияңыз көтөрүлөт. Ушул курстун баасын канча кылайын? Буга чейин менин курстарым абдан кымбат болгон айымдар. Ушул курстун баасын мен каалайм, жан дүйнөмдү өстүргүм келет. Жубайыма барктуу, баалуу, даражалуу аял болгум келет. Жөн гана бирөөнүн жубайы, бактылуу жубайы болгум келет. Жөн гана балдарымдын мээримдүү энеси болгум келет. Кыйкыргандан, ызалангандан, кыжырдангандан тажадым деген айымдар, сиздер ушул курстун баасын коюп бериңиздер. Аял заты баалуу болууга, аял заты өзүнүн жаратылышында, аял заты өзүнүн турушунда кандай болсо ошондой ал баалуу. Эмне үчүн? Эмне үчүн аял заты өзүнүн турушунда, өзүнүн жаратылышында, өзүнүн төрөлүшүндө аял болуп жаралгандан кийин ал өзү эле баалуу. Эмне үчүн? Эмне үчүн дегенде, урматтуу айымдар, жараткан Кудай аялдын денеси аркылуу адам затты жаратып жатат. Көрдүңүздөрбү? Бул жашоодогу биз көрүп турган, кармап жаткан, ичип жаткан, жеп жаткан, кийип жаткан нерселердин бардыгы аялдык энергиядан жаралат. Биздин балдарыбыз дагы аялдык энергиядан жаралат. Демек, урматтуу айымдар, биз турушубузда баалуубуз. Ошол даражаны гана ички дүйнөңүздө сезип баалооңуз керек. Турушуңузда сиз баалуусуз болгону гана сиз ошону түшүнүшүңүз керек, баалашыңыз керек. Сезимиңиз ар бир клеткаңыз менен сезишиңиз керек. Ошол нерсенин бардыгын алдыдагы курстарда, урматтуу айымдар, сиздер менен мен 14 күн бою түз эфирде сабак болот, сабак теория, практика болот, андан тышкары кайтарым байланыштын бардыгын өзүм берем. Мен курстарыма катышкан айымдар билет, кайтарым байланыш кандай экенин. Демек, бул курстун баасы 5000 сом дейт, 1000 сом дейт. Кары жашка каралбайт бул, урматтуу айымдар. Кары дебей, жаш дебей окусаңыздар болот. Бул жан дүйнөңүздү байытуу аркылуу, энергияны чакралар аркылуу, ачуу аркылуу, эртеңки сабакта дагы түшүнүктүү болот. Биз аял менен эркек үй бүлөдө ар бир кыймылыбызда, ар бир сөзүбүздө, ар бир көз карашыбызда энергия алмашабыз. Кантип туура энергияны алмашуу керекпиз? Туура эмес энергия алмашып жаткандыгыбыз үчүн мамилелер келишпейт. Элестетиңиздер, жанагы саатка деле, телефон пульттарга деле батарейканы плюс, ана минус кылып кошобуз, өкпө иштебей калат. Ошол сыяктуу аял менен эркек чакралар аркылуу энергия алмашат. Плюс минус болуп. Кантип десеңиздер, мен эртеңки сабакта беремин. Андан тышкары ошол биз 14 күндө чакраларды ачуу боюнча энергия алмашууну, энергияны көтөрөбүз, чакра аркылуу туура энергия алмашуу аркылуу мамилени бекемдейбиз. Бул курстун баасы 1000 сом дейт, 5000 сом, 3000 сом дейт. 3000 сом дейт. Так. 30 деп жазып коюптур, 3000 деп жазайын деген, же 300 сом деп жазайын деген, 500 дейт. Урматтуу айымдар, мен көптөн бери түз эфирлерде курстарымды 3 айдан бери мен өтө элекмин, 5000 сом дейт. Анан ушунчалык энергияга толуп сүйлөгүм келип, буулугуп калыптырмын да. Ушундай жаңы маалыматтар келип атат, жаңы ачылыштар келип атат.
жаңы сабактар, жаңы түшүнүктөр болуп атат. Ошол нерсени сиздерге бергим келип жатат. Бүгүн мен Айкөлмүн, бүгүн мен Берешеммин, бүгүн мен ушунчалык энергияга толуп сүйүнүп турамын, урматтуу айымдар. Ушул кыргыздардын, кыргыз аялзаты бактылуу болсун, кыргыз аялзаты өзүнүн ордун тапсын, даражасы көтөрүлсүн деген максатта 5000 сом эмес, 3000 сом дагы эмес, 2000 сом дагы эмес, 1000 сом дагы эмес. Урматтуу айымдар, сиздер үчүн бүгүн эртең катталгандарга 500 сом. Бүгүн эртең катталгандарга 500 сом, 2 күндүн ичинде катталгандарга руханий мамиле курсу белекке берилет. Бул абдан күчтүү курс, руханий мамиле курсунда канча деген айымдар сонун өзгөрүүлөрдү жасаган, 4 жыл ажырашып жүргөн айымдар үй бүлө курушкан, ошол сабактан кийин жубайы аялына машина белек кылган, кайненеси менен келишпей жаткандар келишкен, ушунчалык жан дүйнөлөрүн байытып ушул күнгө чейин мага жазышат, ыраазычылыктарын билишет. Руханий мамиле курсу биринчи потогу запись болуп сакталып калган. Ал жерде тапшырмалар бар, медитациялар бар, түз эфирде өтүлгөн сабактар бар, сапаттуу. Ошол сапаттуу сабакты 2 күндүн ичинде жазылган айымдарга белекке беребиз. Ал жер сабактар сиздерде өмүр бою калат, урматтуу айымдар. 1 ай, 2 ай, 3 ай деп майдаланып чектегим келбейт. Ошол сабакты качан көргүңүз келсе, 1 жылдан кийин көрөсүзбү, 2 жылдан кийин көрөсүзбү, ошол сабактар сиздерге өмүр бою белек болуп калат. Ушундай бийик толкунда, ушундай энергияда мен сиздерге күнүгө сабак өтүп берем. Элестетиңиздер, күнүгө. Бул жакшы нерсеби? 14 күндүк курс. 1 күн болот сабак, эртеси күнү практика жасайсыздар. 1 күн теория, эртеси күнү практика жасайсыздар. 14 күн болот. 14 күндөн кийин, урматтуу айымдар, Бишкек шаарында, боз үйдүн ичинде сиздерге эң сонун кыргыз дүйнөсүнүн атмосферасында жолугушуу уюштуруп беребиз. Буга чейин руханий мамиле курсундагы өзгөрүү өзүңдү көрүү курсундагы айымдар менен жолугушууда абдан сонун болгон. Бизге 6-7 сааттагы жетишпей, ушунчалык кеткилери келбей, дагы жолугалы деп суранып калышкан. Мына ушул потокто, ушул курска катталгандарга сиздер үчүн биз Бишкек шаарында, Бишкек шаарынын борборундагы боз үйдө кыргыз даамы менен, кыргыздын сүт чайы менен каттамасы менен сиздерге сонун жолугушуу өткөзүп беребиз. Ал жерде сырдашабыз, бири-бирибизге жакшы мамиле жасайбыз. Айымдар менен бири-бирибизден энергия алабыз, урматтуу айымдар. Айымдар бири-биринин аял затынан энергияны алат. Демек, ким бүгүн катталам деген айымдар азыр бул жерге номерлериңиздерди калтырсаңыздар, менеджерлер бүгүн 50 орун алат. 50 гана орун алабыз. 50 орун алат дагы, анын алдыңкы катталуучуларына руханий мамиле курсун белекке берет. Номерлериңиздерди калтырсаңыздар, менеджерлер сиздерге байланышка чыгат, чалат, түшүндүрүп берет, сылык, сыпайы мамиле жасайт. Демек, кеттик анда, өзүңүздүн ордуңузду табып, өзүңүздүн жан дүйнөңүзгө, үй бүлөлүк бактылуулугуңузга, аял катары бактылуулугуңузга, аялдык энергияңызды көтөрүүгө, бул курсту жан дүйнөңүзгө салым саласыз айымдар. Бүгүнкү күндө сиздин жашыңыз 45-те, 30-да, 20-да, 50-дө, 60-да, менин курстарымда 75 жашка чейин окуган апаларыбыз бар. Ошол учурга чейин жан дүйнөңүз үчүн эмне кылдыңыз? Кийим алдыңыз, көйнөк алдыңыз, 2 күнгө кызыгы кетип калат, тамак иштиңиз, ал 1-2 сааттан кийин курсагыңыз ача баштайт. Бир жерге барып эс алдыңыз, 10 күн энергияга толдуңуз, кайра келип чарчайсыз. Ал эми жан дүйнөңүздү өмүр бою байлык болуп, уютку болуп, көрөнгө болуп кала турган ушул жашка чейин эмне кылдыңыз? Айымдар, эмне кылдыңыз? Бир жолу курска келиңиз, өмүр бою жан дүйнөңүздү байыткан сабактарды алыңыз. Ушул күнгө чейин, Кудайга шүгүр, мен сабактарымда, курстарымда бир дагы наразы адам болуп, акчамды кайрып бер деген адам болгон эмес. Мен курстун башында эле айтам, эгерде сен курска келип өзгөрүү жасай албай калсаң,
мага нааразы болуп калсаң, курсту түшүнбөй калсаң, анда мен сага акчаңды кайрып берем деп айтам. Мага нааразы болгон адамдын кереги жок, урматтуу айымдар. Бул курска келген акчаны эмне кылабыз биз? Биздин командадагы иштеген кыздардын айлыктарын бөлүп беребиз. Ошондой эле кайрымдуулук жасайбыз. Өзгөчө балдар үйүнө айымдар кайрымдуулук жасайбыз. Сиз ушул курска келип балдарга благотворительность, соопчулукка иш жасайсыз. Мен ушул курстун аягында өзгөчө балдар мектебине барып, сиздердин атыңыздардан кайрымдуулук жасайм. Демек, сиз эң жакшы ишке душар болгон турасыз айымдар. Андан тышкары өзүмдүн кетирген энергияма, сабагыма 9 жыл издеп тапкан, ийне менен чукуп алган илим билимим үчүн Кудай сиздер аркылуу мага рызкы берип жатат. Алга мен балдарымга керектетем, үй бүлөмө жумшайм. Андан тышкары менин командамдын рызкысын бересиздер. Кандай сонун сиздер аркылуу бизге рызкы Кудай берип атат. Асылжан эжекебиздин сабактары түбөлүк жан дүйнөбүздү толтуралы, биздин жан дүйнөбүз ачка дейт. Ооба, урматтуу айымдар, азыркы учурда биздин ата-бабаларыбыз ушул бейпил жашоо үчүн, өнүккөн, гүлдөгөн техниканын жетишкен күндүгү үчүн кандай канын, жанын аябай ушул күнгө жеткенге аракет кылган, кандай согуштарды басып өткөн, кандай жашоолорду басып өткөн айымдар. Алар биз үчүн жасаган ошол нерсени бардыгы. Бирок ошол жашоо болуп атат азыр, техника өнүктү, жашоо өнүгүп атат, бар жоктун бардыгы бар. Бар жоктун бардыгы бар, бирок адамдарда бактылуулук жок. Өздөрүн бактылуу сезбейт. Мага курска келген бир эженин мага жазганын айтып берейин. Биз ошо руханий мамиле курсунда 200 орун болуп, 200 айым алганбыз. Анан бир айым эже өзүмө чалды. Сүйлөштүм, руханий мамиле курсунда окуп атам дейт. Мен сага чын жүрөгүмдөн ыраазычылык билдирем. Эки дүйнө бактылуу бол, Аллахым сенден ыраазы болсун дейт. Мен 20 жылдан бери ажырашып кеткен жубайыма таарынып жүрүптүрмүн. Ушул жашым 47-ге келсе дагы мен жан дүйнөмө көңүл бурбаптырмын. Менин көкүрөгүмдүн ачка болуп аткандыгы бул мен жан дүйнөмдүн боштугу дейт. Менде азыр бардыгы бар дейт. Бизнесмен экен, толтура акчалары бар экен, кызы бар экен, ишим жүрүшүп атат дейт. Кадыр баркым бар дейт, даражам бар дейт, бирок жан дүйнөм бош дейт, ачка дейт, бир нерсе жетишпейт дейт, көкүрөгүм ооруйт дейт. Ошол нерсе жан дүйнөнүн азыгы жок болгондуктан, урматтуу айымдар, биз күнүгө 3 мал тамакты тандап жейбиз, кийимди тандап кийебиз, суукта жылуу кийим кийебиз, ысыкта жука кийим кийебиз. Бирок жан дүйнөгө эмне азык бердик? Курсагыбыз ачкан сыяктуу жан дүйнөбүз дагы ачып жатат. Биз бул жашоодон кетип атканда эч нерсени алып кетпейбиз. Ошол бүт Султан Сулейман империясына айтып кетет, Султан Сулейманды баарыңыздар көргөнсүздөр да, кетип атканда мен ушунча султан болуп эч нерсени алып кете албаганымды билдим, түшүндүм. Элдер ошону көрсүн дейт. Демек биз аркы дүйнөгө, руханий дүйнөгө, Кудайдын дүйнөсүнө, жаныбыздын дүйнөсүнө эч нерсе алып кете албайбыз. Биз алып кетебиз жан дүйнөбүздүн байлыгын. Денебиз өлөт, аң сезим өчөт, жаныбыз кана кайдан келсе ошол жака кетет айымдар. Демек биз жан дүйнөбүздү өстүрүп байытыбыз керек. Жан дүйнөнүн байлыгы бул ыйман болуп эсептелинет. Ыйманы менен болсун деп айтат го. Мына ошол ыйман. Вот, ошол жан дүйнө байлыгын байытып, биздин жан дүйнөбүз канчалык бай болсо, сырткы дүйнөдөгү, материалдык дүйнөдөгү ошого чагылышат. Демек, өзгөрүүнү эмнеден баштайбыз десек, өзүңүздөрдүн жан дүйнөңүздөрдөн баштаңыздар. Демек, алдыдагы мына ошол жан дүйнө, үй бүлөдөгү мамиле, аялдын табияты, аялдык энергияны көтөрүү боюнча
сабактар 14 күндүк сабак бул сиздер үчүн, анткени бул нерсе менин миссиям болуп эсептелинет. Мен сабак өтпөсөм буулугуп кетем, бергим келет энергияны. Ошол энергияны мен аркылуу сиздерге Кудай берип жатат. 14 күн бою жан дүйнөбүздү байытабыз, көңүлүбүздү, маанайыбызды көтөрөбүз, бири-бирибизге эжесиңдидей болуп калабыз, урматтуу айымдар. Андыктан бул курска ойлонбой эле каттала берсеңиздер болот. Азыркы учурда 500 сомго бул сиздердин суранычыңыздар болду, айымдар. Үйдө отурган айымдар бар, бала баккан айымдар бар, пенсиядагы айымдар бар, иштебеген айымдар бар. Мына ошол үчүн, сиздер үчүн 500 сом болот. Өзүңүздөрдүн жан дүйнөңүздөргө 500 сом салым салып жатасыздар. Өзүңүздөр үчүн ал. Курстан кийин ыраазычылык билдиресиздер. Эгерде ыраазычылык билдире албай, мага капа болсоңуздар, эч нерсе албай калсаңыздар, мен сиздерге акчаңыздарды кайрып берем. Мага нааразы болууну керек жок, бул эсептелинет. Бул көпчүлүктүн суроосу боюнча, анткени мен жайында эс алууда болдум. Менин директиме курс качан башталат, акысыз сабакка чакырсам деле курс качан башталат деп сурай бердиңиздер. Ошондуктан баасы дагы сиздерге туура келүү максатында кыргыз аял затынын жан дүйнөсү байысын, деңгэл даражасы көтөрүлсүн. Кыргыздын аял заты улуу аял зат, күчтүү эркектин аркасында улуу аял заты турат. Күчтүү эркектин аркасында күчтүү аял эмес, улуу аял заты турат. Ал эми алсыз эркектин аркасында күчтүү, бактысыз аял турат. Аял айласыздан, ошол эркегинин чыккынчылыгынан бааланбай, баркталбай калган жерде аял айласыздан, аргасыздан күчтүү болуп эркек энергияга өтө баштайт. Ал эми аялдын табияты бул сулуулук, бул назиктик, бул жумшактык, бул ийкемдүүлүк, бул көлдөй болуу, бул суудай болуу. Эмне болуп атабыз? Айласыздан биз аялдар эркек энергияга өтүп, эркектей болуп, орой болуп, корс болуп, денебиз катып, эмоцияга толуп, урушчак болуп, кыжырданып, маршруткадан кичине жөйлөнүп кетсең чабичидей болуп, ушундай бир агрессияга толуп калдык да. Балдарыбызга кыйкырып, уруп, жана башка нерсе бар. Ошондуктан кайрадан өзүбүздү иреттеп, мамилени бекемдеп, үй бүлөдө уютуучу болуп, энергияга толуу үчүн алдыдагы боло турган 14 күндүк сабак сиздер үчүн. Мурдагыдай болуп 1 ай 21 күн дебейле, айымдар, мен сиздерге бардык керектүү нерсенин бардыгын 14 күн ичинде берип жетишем. Каймагын берем. Андыктан кимде-ким өзүнүн жан дүйнөсүнө салым салгысы келсе, 2 күндө катталып үлгүрүңүздөр, айымдар. Андан кийин курстун баасын көтөрөбүз. Алгачкы 50-дүн ичинде болуп, руханий мамиле курсун белекке алыңыз. Эми кимде кандай суроо бар? Номерлерди калтырсаңыздар, менеджер кыздар сиздерге байланышка чыгат, түшүндүрүп берет, курска каттайт, урматтуу айымдар, суроолоруңуздарга жооп берет. Ал эми мен азыр эфир бүткөндөн кийин сториске белгилеймин, курска катталам деген айымдар, ошол стористеги курска катталам деген ссылканы басып, ошол группага киресиздер. Ошол жерде сиздерди менеджер айымдар тейлейт. Түшүнүктүү болдубу? Кимде суроо бар эми? Түшүнгөндөр болсо плюс белгисин калтырыңыздар. Курска келем дегендер 7 санын жазыңыздар. Суроосу бар айымдар, сурооңуздарды бериңиздер. Жыргап катталыңыздар, урматтуу айымдар, анткени бул сабактар абдан кымбат, чындыгында. Абдан кымбат. Мен бул сабактарды 8 миңден, 16 миңден курска катышкандар билет, 25 миңден, 50 миңден окутканбыз. Ошондуктан бул менден сиздер үчүн белек. Так, жакшы, түшүндүк дейт, курска катталабыз дейт. Жакшы азаматсыздар,
Суроолоруңуздар болсо суроолорду дагы жазыңыздар. Мен дароо 50-нün ичине катталып руханий мамиле курсун бир эле учурда 2 курска окуйм десеңиздер, анда тезирээк номерлерди калтырып, менеджерлери менен байланышып, бүгүн эртең калбай чегиңиздерди жөнөтүп катталып алыңыздар. Мен каттабайм урматтуу айымдар. Мага жекеме жазбаңыздар. Сиздерди менеджерлер тейлейт. Мен азыр сторис киргизем, ошол жерге курска катталуу деп ссылка коем. Ошол ссылка менен курска катталган айымдардын ичине катышасыздар. Уже бизде катталгандар бар, анткени акысыз сабакка чакырсак мен курска катталат элем дегендер 500 сомдон дагы жогорку баада алар катталып алышкан. Ошондуктан 50-нün ичине кирип, бир ок менен 2 коен атыңыздар. Кыргызда ушундай макал менен эле сонун кылып сүйлөп жеткизип, маанисин тереңин түшүндүрүп койгон го. Суроо жок, урматтуу айымдар. Курска катышсаңыз, директ дегенде айтта өтсөңүз. Директ деген менин Instagram баракчамдагы кат жазган бөлүмү директ деп аталат. Суроо барбы? Суроолоруңуздар болсо түшүндүрүп өтөйүн. Өтө сонун түшүндүк, буйруса чоң рахмат эже дейт. Рахмат эже, мен катталам дейт. Исламбекова эжекебиз. Баары сонун түшүнүктүү болду дейт. Жакшы, азаматсыздар. Асылжан, ыраазычылык билдирем дейт. Сизге дагы ыраазымын, ушунча убакытты бөлүп сабактарды укканыңыздар үчүн. Ал эми бекер жолдомолор шарттарын аткаргандар үчүн өзүнчө группа түзүлгөн. Ошол жакта шартын аткаргандарды биздин кыздар текшерет. Шарттарын аткарган айымдарга биз эртең жана аркы күнү 20 акысыз жолдом ойнотам. Мен айттым го, мурда 1ден, 2ден, 3дөн ойнотсом, мен мындан ары айкөл болуп атам. 20 адамга акысыз жолдом ойнотом. Эртең аркы күнү. Ошого чейин дагы шарттарын бүгүн аткарып, эртең аткарып жетишиңиздер. Ал эми ушул боюнча дагы кайсыл группага катталышым керек, кантип десеңиздер, мен сториске сабактын аягында ссылка коем, ошол ссылка аркылуу өтөсүздөр. Бүгүнкү эфир сакталабы дейт, сактаганга аракет кылам азыр, сабакты жыйынтыктагандан кийин. Канча жылдык стаж менен сабак берип жатасыз дейт Айсулуу айым. 9 жылдык стажым бар. Мен онлайнга караганда офлайнда стажым көп. Офлайнда айтып атпаймынбы, бир адамды үйүмө чакырып алып, мантысын жасап берип, чайын берип, анан 3-4 саат сабакка отургузуп, жекеме-жеке ал жерде өтө күчтүү техникалар бар, өтө күчтүү ыкмалар бар. Ошол ыкмалар аркылуу сеанска жаткызып, анан биз сабак өтөбүз да. Жөн эле сүйлөп коюп сабак өтпөйбүз. Алып качып кетти деп бул жакта айым жүрөт. Сиз алып качып кетсе, кайын журтуңузду, жубайыңызды дагы эле кабыл албай жүрөсүз айым. Ошондуктан курска келишиңиз керек. Эгерде мүмкүнчүлүгүңүз болсо, келиңиз, ошол нерсенин үстүнөн иштейсиз. Сиз качанга чейин тирешип жашайсыз, качанга чейин. Ишиңизге ийгилик дейт. Урматтуу айымдар, демек бардыгы түшүнүктүү болду. Эгерде бүгүн катталып жетишкен айымдарды мен группага кошуп атышат, мага сообщение келип атат WhatsApp'тан. Бүгүн катталган айымдар, сиздерди чын жүрөгүмдөн куттуктаймын. Сиздер өзүңүздөрдүн жан дүйнөңүздөр үчүн, өзүңүздөр үчүн, үй бүлөдөгү мамилеңиз үчүн салым салдыңыздар. Мен сиздерди чын жүрөгүмдөн куттуктаймын. Ал эми катталам деген айымдар, өзүңүздөрдүн ордуңуздарды ээлеп калыңыздар. Сиздер менен кайрадан эртең жана аркы күнү 21:30да кайрадан ушул баракчада түз эфирде көрүшөмүн. Кафеде той болгондо колго суу куйган туурабы дейт. Бунун баары курста болот, Нургүл Чаргынова эже. Курска катталсаңыз болот. Негизинен эмне үчүн суу куят, суу куйганда энергия кандай иштейт, эмне үчүн ошо кафелерде куюлган колго суу куюлганда энергия иштебейт, анын баардыгын мен курстан өтүп берем. Бул абдан кенен убакытты алат. Асылжан Кутман сабактарың сонун, мен катышкам, өзгөрүүсүңдү көрүү деген сабагыңа дейт
Роза же, тааныдым сизди кутман кечиңиз менен. Бул курска катышсаңыз, бул жерде чакралар боюнча энергия алмашуу аркылуу кантип мамилени бекемдейбиз. Деги эле чакраны ачууда биз жашоонун бардык тармагында каналдарды ачабыз да. Мына ошол боюнча болмокчу. Демек, урматтуу айымдар, эртеңки сабактан көрүшкөнчө, келиңиздер, ушул жердеги айымдар бири-бирибизге жакшы энергия суналы. Чатка жүрөкчөлөрдү коюңуздар. Бири-бирибизге арнайлы. Кыргыз аял заты бири-бирине көмөктөшпөсө, бири-бирине жакшы сөздү арнабаса, жакшы мамилени кылбаса, анда ким кылат? Бири-бирибизди колдобосок, бизди ким колдойт, урматтуу айымдар? Буйруса катышам дейт Роза же, азаматсыз, мен сизди күтөм. Үйлөнүп жаткан жубайларга силер кичинекей мамлекет деп каалоо тилек айтабыз го. Эмне деп айтыш керек дейт. Ошону туура тапкансыз. Кичинекей мамлекетиңер өсүп өнүксүн деп айтат, кармашкан колуңар эч качан ажырашпасын деп айтат. Эшигиңердин алдында майда тапчыкелер көбөйсүн деп айтат да. Бул нерсе эмне дегенди түшүндүрөт айымдар. Майда тапчыкелер көбөйгөндө эмне болот? Колдоруңар ажырашпасын дейт. Ажырашпасын деген нерсе эмес, ажырашуу деген нерселер турат ал жерде. Ажырашуу деген энергиясы иштейт. Курс кайсыл приложение менен өтөт? Телеграмда өтүлөт курс. Ошол жерде мамлекет дебей үй бүлөңөр бекем болсун, түйүңөр түптүү болсун. Кыргызда жакшы сөз бар го. Бактылуу, таалайлуу болгула, өсүп өнүккүлө, эң эле жөнөкөй нерселер. Бул жерден эми мен түшүндүрө турган нерсем ошол. Ошондуктан бата бергенде дагы, каалоо тилек айтканда дагы жаратуучу сөздөрдү колдонуп айтабыз. Эч качан оорубагыла эмес, мен сага чын ден соолук тилейм. Эч качан оорубагыла деген жерде оорунун эле энергиясы иштейт. Оору деген маяк кетет, анан жашообузда ооруну өзүбүзгө тартабыз. Тең арып, тең карыгыла дейт. Чачыңар бир жаздыкта агарсын дейт. Мына ошол нерселерди айтсак болот. Телеграмга мен кире албай койгом да дейт. Кыздар жардам берет. Айымдар, бизде азыр менеджерлер, атайын техникалык эксперттерибиз бар. Кыздар сиздерге жардам берет. Так. Анда эмесе эртеңки сабактан көрүшкөнчө, урматтуу айымдар, азыр эфир сакталса, мен эфирде сактап коем. Сториске курска катталуу деп ссылка коем. Курска катталам. Ушул курска катталып, руханий мамиле курсун акысыз белек алам дегендер бүгүн эртең катталып жетишиңиздер. Ал эми эртең биз акысыз жолдомолорду эртең ойнотобуз. Ал акысыз жолдомону утуп алуу үчүн бүгүн шартты аткарып жетишсеңиздер болот. Ушул ссылканы башкалар менен, туугандарыңыз менен, жакындарыңыз менен бөлүшүп коюңуздар, урматтуу айымдар. Түнүңүздөр бейпил болсун, жашооңуздардагы бардыгы тең, тегиз болсун, даражаңыздар өсүп, бактылуу болуңуздар. Жашоодо жөн гана бактылуу болуңуздар. Эртеңки сабактан көрүшкөнчө.